Бүгін 2020 жылдың 16 октябрында Кыргыз Республикасының Жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева жергиликтүү соттор менен видеоконференция байланышын өткөрдү. Онлайн кеңешмеде төрайым соттордун АМС системасын кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестри менен интеграциялоо боюнча окууларды улантуу зарыл жана буга облустук соттордун төрагалары жоопту экендигин айтты. Ошондой эле Гүлбара Калиева сотторду таза жана адилеттүү иштөөгө чакырып, ар бир мыйзамсыз чыгарылган өкүмдөр үчүн судьялар өздөрү жооптуу болорун эскертти. Видеоконференцияда Жалал Абад облустук соту 16 октябрдан тартып 29 октябрга чейин карантинге жабылгандыгы маалым болду. Мындай чечим Жалал Абад шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунан жабуу боюнча корутунду келгендигине байланыштуу кабыл алынган. Мындан улам Жалал Абад облустук сотундагы бардык кызматкерлер үй карантинге чыгарылды. Аталган облустук соттун 6 кызматкеринен коронавирус аныкталган.